Кутмандуу таңыңыздар менен замананы көрүп жатасыздар. Экинчи таңкы мейман түрмөгүбүздө биз ушул жашыл экономика тууралуу сөз кылууну туура көрдүк. Негизи эле адамдардын бакубаттуулугунун бирден бир негизги себептеринин бири бул ушул жашыл экономиканы өнүктүрүү болуп саналат экен. Келген меймандарыбызды жакындан тааныштырып өтөлү. Туура айтасыз, студиябызга келген инженер, жашыл технологиялар боюнча эксперт Жаныбек Кулумбетов мырза жана жашыл экономика боюнча эксперт Камбаров Илгиз мырза студиябызга конок катары келип отурушат. Нургуз айткандай, Кыргызстанда жашыл технологияларды киргизүү тажрыйбасы кандай жолго коюлду? Эл аралык деңгээлде биздин өзүбүздүн баягы иш тажрыйбаларыбыз кылган иштерибиздин акыбаты кандай болуп атат? Бул тууралуу сөз кылалы. Кутман таңыңыздар менен. Кош келиңиз. Саламатсыздар. Сөз баштан болсун анда. Ооба. Бүгүнкү күндө бир эле Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөнү ойлонтуп аткан чоң проблема бар. Бул айлана чөйрөгө келтирип аткан зыян. Эгерде жашоо тиричиликти туура эмес багытта алып барчу болсок, жана парниковый газдын эффекти көтөрүлүшү мүмкүн. Ал эми 2 градусдан өткөн убакта жашоо турмуш жер бетинде бузулушу мүмкүн деген чоң божомол бар да. Ошол багытта бардык эле өлкөлөр иштеп атат. Анан өзгөчө Кыргызстанда бул багытта айлана чөйрөгө зыянды азайтуу, жашыл технология же жашыл экономика деген эки ооз сөз менен айта турган болсок, айлана чөйрөгө зыянды келтирбей жашоо тиричиликти уюштуруу деп айтсак болот да. Эми бул багытта өнүккөн өлкөлөр, Европа өлкөлөрү алдыда баратат. Көп алдыңкы тажрыйбалары бар, ишке ашырып атат. А бизде болсо турмуш тиричиликте кээ бир убакта көңүл бурбай, мисалы үчүн имараттарды көбүрөөк жылуулук талап кылгандай деңгээлде курулуп калып атат, көбүрөөк көмүр жагып коюп атабыз деген сыяктуу айлана чөйрөгө зыян келтирүүчү нерселерди көп чыгарып койгон шарттарды түзүп атып, бизде мисалы үчүн Бишкекте түтүн абалын алып келип атат. Ушундай эле абал бүт эле Кыргызстан боюнча. Өзгөчө биз иштеп аткан азыркы долбоор жөнүндө кыска айтып өтө турган болсок, Пирета деген долбоор бул туруктуу өнүгүүгө туризм багытында шарт түзүү, бул энерго ресурстарды эффективдүү пайдалануу багытында, туруктуу керектөө жана пайдалануу багытында иш алып баруу, ошого жардам берүү багытында жүрүп аткан жумуш. Бул долбоордун деңгээлинде биз жакын арада ушул Европага атайын барып, ал жактын тажрыйбасы менен таанышып келдик. Буга чейин биз өзүбүздүн деңгээлде Кыргызстанда ушул эле нерсени региондордо кантип ишке ашырса болот, биздин адистерди даярдап, 10дон ашык адисибиз Кыргызстан боюнча ушул туризм багытында иштеп аткан объектилерде консультация берип, ушул багытта кандай жакшыртуу иштерин аткарса болот, ушундай иштерди алып баратабыз да. Альтернатива болсо жанагы жашыл экономикага болсо жашыл технологиялар аркылуу ишке ашырылат да. Бул биринчи жылуулоо аркылуу, комплекстүү жылуулоо, же энергияны азыраак пайдаланган жанагы жабдууларды пайдалануу, альтернативдүү жана күндүн, суудун, шамалдын жардамын пайдалануу сыяктуу жолдорда. зыяндуулугу азайат да. Ооба, сөзсүз түрдө анын айлана чөйрөгө зыяны жок. Сырттын тажрыйбасы жакшы, альтернатива деген менен, бирок эл да даяр болуш керек, биздин мамлекет даяр болуш керек. Сиз айткандай, имараттардан баштап автоунаалардын түтүнү, сиз айткандай көмүрдүн түтүнү, катализатор деген бир маселебиз бар. Иши кылып, мындай бир канча факторлор бар да. Сырттардан эмнени алып келдиңиздер? Мисалы үчүн шамал менен алган электроэнергия деп атабыз, суудан алсак болот экен. Бирок интернет булактардан карасак, ошол жана атайын бир волокно деген бир атайын зыяндуу заттан жасалат экен. Алар эртең иштен чыккандан кийин кайра эле аба ырайына жаратылышка зыян келтирет дейт да. Эмнелерди үйрөнүп келе алдыңыздар? Негизи биздин ошо Европага, Бельгия, Нидерландга барып келген тажрыйбабыз өтө ири. Ал жерде өнүккөн мамлекеттер өзүнүн алдыга чыгып кеткенин, ошолордун эң туруктуу өнүгүүгө салым кылган. Өзүңүздөр билгендей, климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу 2015-жылы Париж келишими болгон. Ал жерде мамлекеттердин баардыгы кол коюшкан, анын арасында Кыргызстан дагы. Ошонун келишимдин алкагында ар мамлекет өзүнүн өлкөсүндө ошол кантип климатты сактап каршы болуп, ошонун улуттук деңгээлде кандай салымдарды кыла алат. Албетте көп долбоордун арасында бул ошо энергия эффективдүүлүк, биздин Жашыл альянс Унисон менен биргелеп, биз ошо Перете проекттин алкагында өзүбүздүн дагы салымыбызды аракет кылып атабыз. Албетте биз ошо сиздин сурооңуз боюнча баардык технологиялар албетте жашыл боло бербейт. Бирок биз баягындай кайсынысы даражалап, кайсынысы бизге салымын көбүрөөк келе алат. Туура келет, э? Мисалы кайсыл берилет? Узак мөөнөттө. Мүнөздөп кетсеңиз, мисалы кайсыл тармакты өткөрсөк болот да, кайсыл?
Бизде Кыргызстанда өзүңүздөр билгендир 92% энергия бул суудан чыгат. Гидроэлектростанциядан, ГЭСтерден. 8% бул көмүрдөн, ТЭЦтерден. Албетте айрыкча Бишкекти айтканда, Бишкекте смог кышында өтө бизде күчөп, телекке каршы көп биздин шаардыктарыбызга, шаарда жашаган зыян келтирет ден соолугуна. Албетте бизде дагы ошол алкагында долбоорлорубуз бар. Бул ошол өзүнүн үйлөрүн жылытуу, күндүн нурунан солнечный панель аркылуу энергияны алуу, теплонасостордон аркылуу. Албетте бул баары жок адамдын аң сезимине биринчиден өзгөрүү керек, түшүнүк болуш керек. Бир гана жөнөкөй адамдардын арасында эмес, мамлекеттик деңгээлде. Анан биз баягы мындай чоң ийгиликтүү долбоорлор мамлекеттин негизи жашыл экономикага багытына алып келүү, бул бир гана саясий эрк эмес, бул ошондой эле каржылоо маселеси. Өнүгүү мамлекеттердин арасында Кыргызстан дагы кирет, өнүгүп жаткан мамлекеттерде. Ошон үчүн сырткы каражаттан көз карандыбыз. Ошолорду сарамжалдуу жолунда колдонуу, ошол берилген акчалай же ошол гранттарды биз мындай акылдуу колдонушубуз керек да. Бирок ошону акылдуу колдонуш үчүн биз практикада түшүнүп атабыз, бул ошо экономика, жашыл экономика, климаттын өзгөрүүсү жана экологияны сактап калышуу негизи түшүнүгү керек экен. Адисимби, адис эмесимби, негизи ошол биздин чечим кылган инсандар кол коюп миллиондогон кыргызстандыктын тагдырын чече турган адамдардын түшүнүгү болуш керек биринчиден. Ошондуктан бул жерде долбоорлор көп буюрса, бирок аларды мыктуу ишке ашыруу, өзүнүн ыкмасын жөндөмүн таап, каражатты ысырапчылык жолу эмес, сарамжалдуу жолу менен ишке ашыруу абзел. Мен кошумча кылып коеюн. Бул жашыл технологияларды киргизүү аркылуу жанагы айтып аткан зыяндын баарын азайтуу мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондуктан мындай эле жөнөкөй тил менен айта турган болсок, Кыргызстанда жалпы имараттардын саны 1,44,000. Анын ичинде 10.000ден ашык имарат бар. Бул общественный же болбосо жанагы биздин офистер, жанагы мекемелер, больницалар, мамлекет тарабында. Андан башка жылына 10.000ден ашык имарат курулат да. Эгерде ошол имараттардын баардыгы эле туура курулуп, азыраак энергияны пайдаланып, азыраак жылуулук энергиясын пайдалануу аркылуу эле жанагы энергияны туура пайдалануу, ошол эле убакта айлана чөйрөгө зыян келтирүүнү азайтып коюу мүмкүнчүлүгү бар да. Мен бул жаңы технологиялар менен ишке ашат. Анан бул боюнча биз иш алып барып атабыз, бирок ошол алып барып аткан ишибизде канчалык деңгээлде жыйынтыгы болот, ушуну жасап жакшы деңгээлге жеткени менен көрүш үчүн жанагы биздин Европага болгон биздин баруу жана тажрыйбабыз болду да. Ал жерде биз 2 өлкөдө болдук, Бельгия менен Нидерландыда, 3 шаарда 13 жолугуш өткөрдүк. Жолугушуулардын деңгээли жөнөкөй бизнес алып барып аткан мекемелер менен, жөнөкөй кишилер менен, мамлекеттик деңгээлде, шаардык деңгээлде, регионалдык жетекчилер менен, ушул туризмди ишке алып барып аткан ассоциациялар, ошол бир эле өзүнүн өлкөсүндө эмес, бүткүл дүйнө жүзү боюнча иш алып барып аткан мекемелер менен жолуктук да. Мисалы үчүн биздин бул долбоорду колдоп аткан Евросоюздун колдоосу менен ишке ашат. Евросоюздун офисинде биз 2-3 жолугуш өткөрдүк. Ал жерде дүйнөлүк деңгээлде кандай жумуш алып барса болот. Биздин баягы борбордук Азияга кандай багыттарда иш алып барса болот, ошол багыттарда жолугушуу менен өзүбүз көрүп, ордунан таанышып, кандай деңгээлде иштери алып барылып атат. Мисалы үчүн бир эле жөнөкөй мисалды айта турган болсок, жакан эле бир шаарда үйлөрдүн үстүндөгү крышага кадимкидей фермерлер өстүргөн сыяктуу багдаракты өстүрүп алып, ошол жерден бадыраң өстүрөт экен, жанагы малина, клубника өстүрүп алып, элдер, шаардын элдери өздөрү келип катышып ошону көрүп пайда көрүп атат да. Бул деген сөздү баягы жерди зыян келтирбестен ошо крышаны пайдалануу деңгээлине жетиптир дегенди айтсак болот да. Ошол убакта кээ бир шаарларда болдук, шаардын жетекчилери жөнөкөй бизнесмендер менен чогуу кызматташуу аркылуу туруктуу деңгээлде өнүгүүгө кантип шарт түзөбүз, кантип ошол кишилерге жардам берели, мамлекеттик деңгээлде шаардан кандай жардам берсе болот,
Анан азыркы убакта бизде мисалы үчүн көлдө чоң маселе болуп атат. Очистной сооружение чечүү боюнча аны бизнесмендер өздөрү иче албай турган деңгээл болушу мүмкүн да. Эгерде мамлекет ал жерде жардам берсе, же кошумча сырттан келген жардамга шарт түзө турган болсо, же болбосо дагы бир башка мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана турган болсок, бул маселени чечүүнүн жолдору бар да. Биз ошол жолдорду, үлгүлөрдү Европадан көрүп келдик да. Биздин максатыбыз ошол биз менен чогуу барган делегацияда, мисалы үчүн Гостройдун жетекчиси болду, Госстандарттын жетекчиси болду. Аппарат президенттен ушул биздин Кыргызстандын стратегиясы өнүгүүсү боюнча багытта иш алып барган адистер болду, жетектөөчү адистер. Туризм стратегиясы менен иштеген адистер болду. Курорт ассоциациясынын ишке алып бараткан мекеменин жетекчилери, туризм багытында окутуу иштерин жүргүзүп аткан мекеменин өкүлдөрү болду да. Булардын баардыгы эмне үчүн биз баарын бириктирип алып баратабыз? Себеби ушул ар бир багытта өзүнчө жумуш жүрүш керек да. Ар бир багытта кандай жумуш болуп атат, ошо мекемелер менен алардын тажрыйбасы менен таанышып, ошону бизге жайылталы, ошону жакшы бир деңгээлге коелу деген максатта барып келдик да. Негизи биздин максатыбыз жанагы биздин коллегам айтып өткөндөй 50-жылдарда биз деген түтүнү жок өлкөгө өтөбүз деген милдеттенмебиз бар да. Ал өзүнөн өзү ишке ашпайт. Ал үчүн сөзсүз түрдө ар бир мекеме, ар бир жанагы багыт өзүнүн иштерин алып барыш керек. Жанагы катализатор деген эмес, бүт барлык маселе чечилиш керек да бул жердечи. Түтүн чыкпаган деңгээлде ТЭЦ иштеш керек. Жаратылыштан болгон ресурстун баардыгын пайдаланып энергия алышыбыз керек. Ошол эле убакта зыянды чыгарбаганда деңгээлге жеткиришибиз керек да. Муну жасаш үчүн аябай чоң жумуш керек. Туура айтат менин коллегам биринчи мезгилде элдин аң сезимин өзгөртүшүбүз керек. Маданиятыбызды өзгөртүшүбүз керек, көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек. Жөнөкөй кишиден баштап бизнестин уюштуруучуларынан баштап мамлекеттик деңгээлге чейин стратегиябыз болуш керек да. Ошондо жанагы айтып аткан милдеттенмелер ишке ашат, түтүндөн арылабыз. Ошол эле убакта бул жерде бир жакшы нерсе бар да. Жашыл технология, жашыл экономика бир эле убакта бизнесмендин иштеп аткан бизнестеги кишилерге каражатты көбөйтүүгө шарт түзөт да. Мисалы үчүн көмүргө 10 тонна көмүрдүн ордуна 5 тонна жага турган болсо, 5 тоннанын акчасы калып атат да. Бул жөнөкөй тил менен айтып атам. Башкача бир мисал катары күндүн жардамы менен алган энергия бул бекер энергия да. Ошо менен жылуу суу алсак болот, ошо менен отопление кылсак болот. Ошол менен тиричилигибизди уюштурсак болот да. Биз ушул багыттарды жайылтып ишке ашырып атабыз да. Ошол убакта эле жанагы тажрыйба менен бөлүшүп, таанышып келдик. Ушуну жайылталы деген максат бар да. Жакшы демелерди айтып жатасыздар да. Негизи Кыргызстанда ошол нерселерди ишке ашыруу боюнча ресурстардын баардыгы бар. Бирок адамдардын аң сезими анан мындай колдоо мамлекеттик деңгээлде болбой жаткандыгы албетте өкүндүрөт. Анан бирок азыр имараттар тууралуу айтып өтпөдүңүзбү? Сиздердин мындай болжолдуу эсептөөңүздөр барбы? Азыр Борбор Кагаз Бишкек шаарында көптөгөн имараттар курулуп жатат. Ошол 11-10 кабаттуу үйдү ошол жакшыл технологиялардын баягы камсыздоо иретинде ошондой форматка өткөрүүгө канча каражат талап кылынат? Бир кезекте ошону эсептөөдө үйдүн баасынан да ашып кеткен учурлар болгон да. Бул жерде эки тарабы бар. Бизде курулган имараттар бир 70-жылдарга чейин курулган. Ал убакта курулуштун тартиптери, талаптары башка болчу. Ресурстар бекер болчу, арзан болчу. Андан кийин курулгандар бар. Мен бул жерде жөнөкөйрөөк тил менен айта турган болсок, мунун баардыгы жанагы мыйзамдын деңгээлинде жолго коюлат. Бизде имараттардын натыйжалуулугу жөнүндө мыйзам бар, ошонун бир автору Unison Group болуп эсептелет. Бул Европалык директиванын негизинде курулган СНГ деңгээлинде жакшы мыйзамдардын бири да. Бул мыйзам боюнча Кыргызстанда 10 миңден ашык жылына здание курулат, имарат курулат. Ошонун баардыгы эгерде 150 квадрат метрден ашык болсо, 300 квадрат метрден ашык болсо, энергоэффективность класса Б деп коет да. Энергияны аябай аз деңгээлде пайдаланган деңгээлде курулуп бүтүрүш керек да. Эгер ошол талап аткарылып турган болсо, жылда курулуп аткан 10 миң имарат эле ошол деңгээлде курулушу мүмкүн. Анан эми каражат деген маселени көтөргөндө биринчиден жанагы жаңы курулуп аткан имараттар талапка жооп бергенден деңгээлде курула турган болсо, ал жерге каражат кереги жок. Курулуп атканда эле ошо маселе чечилет да. Экинчи маселе бул курулуп аткан үйлөрдүн азыр байкап атасыңар, жаңы курулган үйлөр жөнөкөй үйдү өзүбүз куруп атканда да жылуу ыкмасын сөзсүз пайдаланып атабыз. Бул маданият, ушул мүмкүнчүлүк, маалымат жакшы таралып атат дегенди билдирет да. Айылда деле ошондой курулуп калды. Болгону ошону туура куруш керек, туура жасаш керек. Биздин мекеме ушул багытта баягы консультациясын берет, окутат, тарбиялайт. Мисалы үчүн туризм багытында биз
300дөн ашык мекеменин жетекчилерине атайын семинар уюштурдук. Ал жерде ушул багыттардын баардыгын окутуп үйрөттүк да. Бул бир жол. Экинчи жолу азыркы убакта биз жанагы Европага барган убакта каржылоо маселесин кантип чечиш керек. Маселе ушуга келип такалат да көбүнчөсүнчө. Өзүм деле үйүмдү жылуулайм десем, мага каржы керек болот да. Мунун дагы жолдору көп. Технологияны билсең, туура жасаганды билсең, материалды туура пайдаланганды билсең, сатып алып эле туура технологияны ишке ашырып, бизге окшогон адистердин тренингинден өтүп, консультациясын алып, аны бекер жасап коюу мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи мүмкүнчүлүк. Кечээ күнү эле чоң чогулуш болду Хаятта. Бул каржылоо, жашыл каржылоо багытында иштер боюнча да. Ал жерде болсо азыркы убакта каражаттарды жеңил алуу мүмкүнчүлүгү. Эгерде үйүңөрдү жылуулай турган болсоң, эффективдүү деңгээлге жеткире турган болсоң, азыр жашыл каржылоо мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы үчүн бизде Кирсев деген программа иштеп атат. Көп жылдан бери иштеп келет. 100 000 сом алып туруп үйүңдү жылууласаң, 20 000 сом грант түрүндө кайтарылып берилчү. Азыр бир аз процедурасы өзгөрүшү мүмкүн. Бул жеңил каражатты алуу мүмкүнчүлүгү. Ушул эле мүмкүнчүлүктү жанагы мекемелер дагы алып пайдаланса болот да. Анан үчүнчү дагы бир мүмкүнчүлүк, бул жерде коллегам айтып өттү. Ушул нерсени ишке ашырып, жакшы деңгээлде иш алып барып аткан мекемелерди башкаларга үлгү катары көрсөтүш үчүн, ошого аракет кылсын деген деңгээлде биз эко-сертификация деген дагы бир мүмкүнчүлүк берип атабыз да. Ошону жакшы деңгээлде ишке алып барып аткан Чыңгыздын мекемеси ушундай да жакшы деңгээлде иш алып барып атат, айлана чөйрөгө зыянды аз келтирди, каражатты жакшытап атат деп үлгү көрсөтүп таратсак деген оюбуз бар да. Бул Элгистердин мекемеси ушул багытта иш алып барат да. Бул ушундай багытта комплекстүү иш алып барсак, бул маселе чечилет. Элгиз агабыз айткандай, акча тапканча эсеп тап дейт го. Баардык каражатты үнөмдүү орду менен сарамжалдуу колдонуу менен анан эң негизгisi элдин аң сезимине киргизүү абзел го дейм. Себеп сиздердин аракетиңиздер менен бул ишти ишке ашыруу көзүбүз жетип турат, эми кыйыныраак. Анан мындай бир 5 жылдык план дейбиз, 10 жылдык план дейбиз, алдыга кадам, артка бир кадам таштасаң да, бирок алдыга 2 кадам ташташ керек. Ушундай. Көч бара-бара түзүлөт. Буюрса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Улуттук канал Таңкы Замана студиясын көрүп жатасыздар. Программабызды улантабыз.